Абдулла Жангазиев атындагы Курчак театрында азыркы тапта жаңы жылдык шаң сезилип, кызуу даярдык жүрүүдө. Мында актерлор жаш балдар үчүн 2 багытта программа даярдашкан. Алгач чоң залда балдарды бийлетип, түрдүү оюндарды өткөрүшөт. Жылдагыдан өзгөчөлөнүп, быйыл популярдуу болуп жаткан Малефисента тасмасындагы каармандары болоорун режиссер айтып өттү. Жылда өзгөртүп турабыз да. Быйылкы жылкы программабыз Малефисента деген кино бар го, мультфильми бар, сыйкырды айым жөнүндө. Ошону биз азыр жаңы жылдык программага киргиздик. Ошонун үстүндө иштеп жатабыз. Азыр жакында Кудай буйрса кийимдер тигилет, растовой куклалар тигилет. Ошонун баарын кийип алып, мына актерлорубуз ойноп чыгат. Ошол программада көбүнчөсү бийлер болот, кызыктуу оюндар болот. Ал эми бул сахнада Людмила Горохова өзүнүн командасы менен жакында өтүүчү программага камданып жаткан чагы. Каарманыбыз Курчак театрында 30 жылдан бери эмгектенип келет. Актерлор жыл сайын өзгөчө тематикада чыгууга аракет кылышат. Бул жылы бөбөктөрдү жана мектеп окуучуларын эмне күтөөрүн айтып өттү. Шоу, новогоднюю программу, которая называется «Путешествие в космос». Бизде быйылкы жылдагы шоунун темасы «Космоско болгон саякат» деп аталат. Мындай шоу балдарга жагат деген үмүттөбүз. Ар бир планетага барып келебиз. Актерлор азыр ар бир образдын үстүнөн кылдат даярданып жатат. Будет очень много замечательных игр. Я думаю, что деткам будет очень интересно. Эй, маленький, куда я это попал? Точно, земля. Мына ушундай кызыктуу күндөн күнгө кызыктуу нерселер болуп турат бизде. Кандай десек, бул азыр жаңы жылга болгон даярдануу где-то 1 жума болуп калды. Даярданып атабыз. 20 ушул айдын 20-ларынан баштап ёлкалар болуп турат биздин ушул сахнада, анан кийин параллельно фойеде болот да. Иштөө процессинде кызыктуу нерселер кандай? Бул жерде иштөө өзү кызыктуу нерсе. Процесстин өзү аябай кызыктуу жүрөт. Бир ролуң менен экинчи ролуң эч качан бири-бирине окшошпойт. Бир персонажды алып чыксаң, экинчи персонажың таптакыр башка болуп калышы мүмкүн. Аида Абдыкадырова кыргыз музыкасына эбегейсиз салым кошкон оончу ырчы Рыспай Абдыкадыровдун кызы. Ал кесиби боюнча психолог. А бирок жан дүйнөсү чыгармачылыкка жакын болгондуктан жыл сайын Курчак театрына келип, бир ролду аткармайынча жаны жай алмайын баса белгиледи. Я мышка, я не просто мышь, я Матильда Мироновна Мышина, символ года. В этом году я играю в нашем театре мышку. Бул жылы мен 2020-жылдын символу боло турган чычкандын ролун ойнойм. Мага театрда ойноо абдан жагат. Жыл сайын жаңы ролдорду жаратам. Менин атам Рыспай Абдыкадыров чыгармачылыкка жакын инсан болгондуктан мени да бул театрга тартып турат. Мы будем показывать нашим детишкам. Театрда актерлордун аткаруу чеберчилигинен кийинки орунда алардын формалары турат. Бул чакан бөлмөдө 60тан ашык түрдүү каармандардын, жаныбарлардын костюмдары бар. Костюмдарды жыл сайын эле жаңыртууга мүмкүнчүлүк жок болгондуктан аларды таза жана кургак жерде кармашат. Чистые, отутюженные. Бул жерде Курчак театрынын костюмдары сакталат. Ар бир костюмдун абалына мен жооп берем. Кайсы бир жери кайрылып калса, дароо тигип тазалоо кызматына кайрылам. Жана көп жылга чейин пайдаланууга аракет кылабыз. Мы работаем еще на выездах. Ксения Житкинова Бишкектеги балдарды өнүктүрүү борборлорунун биринде эмгектенет. Бүгүн ал ушул Курчак театрында жайгашкан жомоктогу каармандардын костюмдарын ижарага алыш үчүн атайын келген. Каарманыбыз Аяз кыздын образы үчүн костюм тандап жаткан чагы. В аренду брать выгоднее. Менин оюмча ижарага алуу бир топ эле жакшыраак. Бул жерге биз дайыма келип костюмдарды алабыз. Анткени өзүң каалагандай формаларды табууга болот. Мен быйыл Аяз кыздын кийимине келдим. Биз жыл сайын балдарга өзүбүз балаты кечесин уюштурабыз. Андыктан бул жака дайыма келебиз. Формалары эң негизгиси таза. Выбрать. Нам очень нравится.
Учурда бул ижара берүүчү жайда 3000ден ашык костюмдардын түрү бар. Анда жаш балдар, кыздар үчүн жана чоң адамдарга майрамдык кечеге ылайыктуу образдарды табууга болот. Мисалы, тарыхый каармандар, бийчилер жана ар бир элдин улуттук кийимдери, мультфильмдеги образдар. Айзада Нурадилова, Гүлчора Кызымкулов, Нью ТВ.